31-октябрь Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде Кыргыз жаш көч коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган китеп жана тамак аш жарманкеси. Ал эми кичи жыйындар залында өнүккөн өлкөдө жашаш үчүн өнүккөн эл болушубуз керек деген долбоор старт алды. Андан түшкөн акча кайрымдуулук иштерине жумшалат экен деген Кыргыз жаш көч бирикмесинин аткаруучу директору Тилек Турарбеков айтып берди. Биз мурда ушундай иш-чараларды өткөрүп жүрчү элек университетте окуп жүргөндө. Бирок андан кийин аябай эле студенттерди, жаштарды ушу кайрымдуулукка, китеп окууга, өлкөбүздүн өнүгүшүнө чакырганга болгон иш-чаралар азайып кетти да. Андан кийин кайра өткөрөлүчү деп азыр бул жерде китеп жана тамак аш жарманкеси болуп атат. Бул жактан түшкөн акчалардын бардыгы толугу менен ошол кайрымдуулукка жумшалат. Анан Кудай буйрса ойлойбуз, ушул иш-чарабыз менен бир аз да болсо бизде максатыбыз 1000 студент болсо бардыгын китеп окууга кызыктырыш эмес да. Бардыгын айтабыз, бирок ошонун ичинен бир 10 чактысы китеп алууга кызыгып, китеп окууга кызыкса, бул биз үчүн чоң жеңиш болуп эсептелет да. Ушуга эле байланыштуу бүгүн Айзада Жамгырчиева келет. Кудай буйрса саат 2-де ал келип өзүнө жаккан, өзү сүйүп окуган китепти студенттерге айтып берет. 1 саат ичинде. Бул долбоорубуз Улуттук университеттен башталды. Кудай буйрса Бишкек шаарында жайгашкан ар кайсы университетке жума сайын болуп турат. Ойлойбуз, буйрса жыйынтык аябай жакшы болот деп. Мен сүйгөн китеп долбоорунун коногу Айзада Жамгырчиева болду. Ал өзү сүйүп окуган китеп тууралуу маалымат куруп берди. Токтоналиев Тилек, Аскарова Керес, Баласагын ТВ.